Ал Токонбаев жараланган жүрөк. 1917 жыл. Жер томсоруп гана турат. Жайкалган эгин, буралган чөп. Ызылдап жүргөн шамалга чыдай албай, кайыккан жандык сыяктуу титиреп турган сейрек куурайлар. Алардын арасында ичке куйруктарын көтөрүп, сереңдеп чыккан сур чуккандар гана жүрөт. Катуу жел жүрсө, жөө тумандай калдайган боз топурак жат. Жол боюнда азым карагайлар шамалдын күчүнөн күңгүрөнүшөт. Кээде үн чыгарып озондошот. Ушундай коркунучтуу талаада ким жүрсүн? Бирок турмушта эмнелер болбойт. Талааны ээлеген болпос мүртөлөрдүн арасында арбак сыяктуу караны көрүндү да жок. Ал бир аастан кийин созулуп, кайта көтөрүлүп экөө болуп көрүндү. Анын бири эң эле узун, экинчиси жалпак. Алар бир аз кыймылдап үрзөнү аралашты да кайта жерге киргенде жок болушту. Буурул сакал тайган аркасына кары улаган Бектурган аны алыстан көрдү да ачарчылыктын тырмагына илинген биз сыяктуу шордулар го деп жоорган бойдон олтуруп калды. Ким билсин, Бектурган бирдемелерди ойлоп олтурдубу же арстандай жүрөгүн ачкачылыкта алыптыбы, анысы бизге белгисиз. Бирок анын ала сакалын өлтүрөгөн тамчылап уланып жатты. Узак суга чаңырткы талканчалып отурган кичинекей кара бала сүйкүмдүү атасынын аккан жашын көрө коюп, унчукпаган бойдон ыйлап жиберди. Чал чоочу оюнгондой эме деди. Өмүрүндө өзүнүн көзүнөн бир жаш чыкканына өзү да таң калды. Тытылган чапанын этеги менен жашын сүртүп, "Ыйлабак агылай, ментим эле" деп акырын гана добушун чыгарды. Атасы мындай алсыз жана акырын сүйлөгөн баласы биринчи укту. Аны төгүлгөн жашын күтпөгөн жерден көрдү. Аны жаш көңүлдөр белгисиз коркунучтан башка эчтемеси билген жок. "Атаке, апамды ойлодуңбу? Тигине күн көтөрүп келе жатат. Бул жерден кетебиз" деди бала. Бала мындай эсиз сөздү атасына биринчи айткан эле. Бектурган жаш баладан мындай сөздү күткөн эмес. Аны эчтеме билбейт, жаш деп ойлочу. Карын жаңы эле сүрткөн жашы кайталангысы келди. Жер көмкөргөндөй болуп, көзүн караңгылап, ордунан так тура калды да, шадырлуу арык колу менен баланын өзүнө тартып, эки бетинен өпкө. "Ооба Садага, ооба, күн көтөрүлүп келе жатат. Эми кетебиз" деп баланын сөзүн кайталады да, кайта жер таянып олтура калды. Анын оозунан чыккан сөзү кандайдыр ичинин муңун ишилеп чыккандай болуп көзүнүн жашы токтола калды. Баланын кыялы кандай кызык. Көнөтөктөгү чаңыртталган муздак сууну атасына бере койду. "Атаке, апамды мага көрсөтпөй кайсы жерге көмдүңөр? Мен чоңойгондо күмбөз салдырат элем" деди. Бектурган далага чейин унчуккан жок. Анын жүрөгү каршы теши тилин жараланып жатты.